Бул жерде мыйзамсыз иштер аябай көп. Ал бирөө жеп кеткен эмес, жолубузда башка калган эмес. Онысына кийин андан кийин больничный жатып атпайт элеш. Базаркоргон райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сопубек Сарыев 2 жыл аралыгында мамлекетке 5 миллион 600 миңдей зыян келтирди. Анткени ал короо тазалагыч кызмат орундарын 49 штаттык бирдикке ашыкча бекиткен. Мындай штаттык ыраттамадагы кемчилигин Билим берүү министрлигинен атайын түзүлгөн комиссия аныктап чыкты. Мындан улам 12 августта министр Бейшеналиев анын ээлеген кызматынан бошотуу боюнча район акимине сунуштама жөнөткөн. Бирок Сопубек Сарыев дагы деле ээлеген кызматында. Мындайга таңданган мугалимдер биздин редакцияга кайрылды. Бейшеналиевке кайрылдык, билим берүүнүн башчысы немеге министрге кайрылганда алар ошол текшерүү жүргүзүшүп, аудит счетный палаталар жөнөтүшүп, мамлекетке 5 миллион 600 миң канча сом акчаны зыян келтирген да. Бирок ушул күндө жумуштан бошосун деген сунуш келди. Андан мурда обл прокуратура Курманбек Зулушевдин көзөмөлүндөгү текшерүү жүргөн. Обл немедечи прокуратурада. Андан дагы сунуш келди, иштен бошосун деп. Бирок бошогон жок. Атыргүл Эргешева райондогу билим берүү тармагында мыйзам бузуучулуктар көп экенин, себепсиз акча чогултмайлар арбыды дейт. Ага каршылыгын билдирген мугалимдерди да жумуштан четтетип коёрун айтат. Өзү да ушундай эле абалда иштен бошогонун кошумчалайт. 21-жылдын ноябрь айында Сопубек Сарыев мектептерге акча чогултуу маселесин неме кылган. Бул тууралуу соцтармактарга айдаганбыз, чыгарганбыз. Ясно турат, директор сүйлөгөн 3 миңге чейин акча топтоп апарып бериш керек экен. Башка мектептер бүтүптүр. Чоң мектептер 3 миң сомдон, кичинекей мектептер 5 миң сомдон. Биздин райондо 69 мектеп бар. Ошол видеону таркатканымдыгы үчүн, себеби президент Садыр Жапаров коррупцияга эч кандай жол жок дегенинен кыпындай нерсе болсо биз чыгарабыз, эч кандай жол бербейбиз дегендиги үчүн мен ошол видеону жарыялагамда, себеби бул калай калктагы неме болсун, ушунчалык коррупционерди немелерди жок кылсын деген ой менен кылгам. Бирок ушул иш акта неме болбой келет да. Каралбай келет. Сопубек Сарыев 2019-жылдан бери райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы кызматында. Бирок ал өзүнүн дарегине айтылган сөздөр негизсиз деген ойдо. Анын айтымында министрликтен түзүлгөн комиссиянын коротундусунда айтылган 5 миллион сом техникалык катачылык, бардык каражаттар өз максатында пайдаланылган дейт. Эргешева Атыргүл 2020-жылы аттестат сатып эмес, бирөөгө окуган бирөөгө берип, анан 2 жыл 6 айга соттолгон. Анан негизи ошондон бери мен үстүмөн жазат. Анан эми бизде өзүңөргө белгилүү болгондой соттолгон адам иштегенге акысы жок. 5 миллион деген акча каражаты мындай болгон. Ал бирөө жеп кеткен эмес, жолубузда башка калган эмес. Ал деген ошол төлөнгөн акча каражаты мындайча айтканда, ошол дворниктерге, кароолчуларга бул мыйзам ченемдүү нерсе. Через бухгалтер аркылуу бизде билесиңер да. Бүтүн баары эс-1 менен бухгалтерия. Бул нерседен ошо министрлик өзү деле кабардар болуш керек. Мен аны биз азыр ошол боюнча жазып кеткенде мен барып түшүндүрдүм. И ошол аудиттагы түшүндүрдү. Бул мындайча айтканда технический ошибка депчи. То есть токтоомдун негизинде гана төлөнүп калган нерсе. Так мындай неме жок. Ошондо министрликтен сизге карата айтылган дооматтары жөн эле техникалык немеби, катачылыкпы? Катачылык. Бүгүнкү күндө ошо токтоомдун негизинде төлөнгөн. Прокуратура деле ошол нерсени айтып атпайбы бирок? Жок, ошону айтып атпайм, бул технический ошибка. Жок, прокуратура эми өзүнчө текшерет, министрлик деле өзүнчө комиссия түзүп текшерип кетип атпайбы агай? Текшерип атышат азыр. Счетный палатаны текшерип атат. Текшерип атат. Алардын жыйынтыгы чынча счетный палатаныкы. Жакында чыгып калат. Буга чейин Жалал Абад облустук прокуратурасы да район акимине Сопубек Сарыевдин жумуш ордун кароо боюнча сунуш берген. Туш тараптан сунуштамалар келсе да, район акими аны кызмат ордун карабай келгенин мындайча түшүндүрөт. Ал ортодо Сарыев ден соолугуна байланыштуу өргөгө чыкканын да кошумчалайт. Бул көрүнүшкө бирок мугалимдер ишенбейт, анткени ал учурда да Сарыев кабинетине иштөөгө келип турган. Сиз мүлтүн болчуңуз го бүгүн, эмне отурасыз иш ордунда? Сиз больницадасыз го? Эмне үчүн отурасыз? Анда как раз счетный палата бар болчу. Келип, анча-мынча менден бир суроолор бар экен, ошолорду неме алган. Анан эми аны келип алып эле тарта берсе багы окшоштуруп атат да. Ошол сунуш келгенден кийин ал киши больничныйга жатты. Больничныйдан чыккандан кийин счетный палата келди.
эсептөө палата. Текшерүү иштер болуп, баягы аудит же эсептөө палатасы келип ошо эметип атат. Анан ошонун негизинде баягы кичине кое турдук. Баягы узартылсын деп кайра министерствого жаздык 15 сентябрга чейин. Плюс жанакы окуу жылы башталды деп ошол байланыштуу да баягы кичине мына сунуштама кароосу баягы кичине узартылсын деп эметип койдук. Сунуш кесип койдук. 15 сентябрга чейин маселе чечилет да. Белгилей кетсек, учурда райондук билим берүү бөлүмүндө Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынан текшерүү жүрдү. Бирок аудиттин жыйынтыгы азырынча чыга элек. Базаркоргон районунда 69 мектеп бар. Анда 2348 мугалим эмгектенет. Бибисара Орозалиева, Яхейдин Боташев, 7 канал, Базаркоргон району.